Кыргызстанда жаратылыш газынын жеңилдетилген баасы июль айына чейин сакталат. Бул тууралуу Өнөр жай, энергетика жана жер казынасынын пайдалуу мамлекеттик комитетинин жетекчиси Эмиль Осмонбетов брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында коронавирустан улам түзүлгөн шартта элди газ менен үзгүлтүксүз камсыздоо жана апрелден июнга чейинки өз убагында жүргүзүлбөгөн төлөм үчүн туум жана айып эсептелбей туруу боюнча Газпром Кыргызстан компаниясы менен сүйлөшүүлөр жүргөн. Муну менен катар жеңилдетилген тариф сакталат. Курстагы айырмачылыктарды компания өзү көтөрмөкчү. Осмонбетов Кыргызстандын тими аркылуу Россиянын энергетика министрлигине газ баасын төмөндөтүү өтүнүчү менен кат жолдогондугун белгиледи. Азырынча жооп келе элек. Белгилей кетсек, Газпром Кыргызстан компаниясы апрелде газдын 1 куб метринин наркы калкы үчүн 15,3 сомдон 17,6 сомго чейин көтөрүлгөндүгүн жар салган. Ал эми бизнес үчүн тариф 18,7 сомдон 21,3 сомго чейин кымбаттамак. Баанын көтөрүлүшү доллар наркынын өсүшү менен түшүндүрүлгөнү болчу. Бирок коронавирустан улам сүйлөшүүлөр жүрүп, компания марттагы бааны кайтарган. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков республиканын көп балалуу энелерин Баатыр эне ордени жана эне даңкы медали менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык Конституциянын 64-беренесинин 10-бөлүгүнүн 1-пункту боюнча 7 же андан көп баланы толук кандуу тарбиялаган 1014 аял Баатыр эне ордени, 6 бала төрөлгөн 519 аял эне даңкы медали менен сыйланат. Жарлыктар кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет. Эске салсак, энелер күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен 2012 жылы жарыяланган. Бул майрам Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3-жекшембисинде белгиленет. Бүгүн 15 майда Стамбулдан Бишкекке 330 кыргызстандык алып келинди. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Билдирмеге ылайык Манас эл аралык аэропорту Стамбул-Бишкек чартердин каттамын тосуп алынган. Аны менен 330 мекендеш өлкөгө алып келинген. Өкмөт сырттагы кыргызстандыктарды мекенге кайтаруу үчүн баардык аракеттерди көрүп жатканын айтты. Эрежеге ылайык келгендердин баары обсервацияга алынат. Мектеп бүтүрүүчүлөрүн акыркы коңгуроо аземи онлайн форматта өткөрүү пландалууда. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин орун басары Надира Жусупбекова брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында акыркы коңгуроо 30 майга туш келет. Өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу акыркы коңгуроону кандай форматта өткөрсөк, бүтүрүүчүлөрдү кантип куттуктасак деп ойлондук. Салтка айланган салтанаттуу иш-чараларды өткөрө албайбыз. Анткени балдардын ден соолугу баарынан маанилүү. Муну ата-энелер, педагогдор түшүнүп жатат. Мындан улам аземди онлайн форматта өткөрүү каралууда. Анда белгилүү инсандар, ата-энелер, мектеп жетекчилери бүтүрүүчүлөрдү онлайн куттуктап, кеңештерин айтышат. Бардык адамдардын бул акцияга катышкыла деп чакырып кетет элем, деди Жусупбекова. Министрдин орун басары 1-июндан тарта жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация башталарын айтып, ЖРТга каттоо бүгүн 15 майда бүтөөрүн кошумчалады. Баткенде үстүбүздөгү жылдын башынан 1-майга чейин 42 бажы эрежесин бузуу катталган. Бул туурасында өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Алишер Абдрахманов брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында аталган иштер боюнча сотко чейинки өндүрүш ачылып, 189 000 сом айып пул салынып, толугу менен төлөнгөн. Ал эми 639,3 миллион сом бажы төлөмү өндүрүлгөн. Лейлик районундагы бажы өткөрмө бекетинин 2019 жылы январь-май айында болгону 15 000 сом түшкөн. Ал эми быйыл ушул мезгил аралыгында 5,2 миллион сом чогулду. Бул өтө чоң сумма. 5,2 миллион сомду мамлекетке төлөбөй аткезчилик менен алып кетип турган, деди Абдрахманов. АКШ коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам Кытай менен болгон мамилесин толугу менен токтотуп коюшу мүмкүн эле. Бул тууралуу Дональд Трамп Fox News телеканалына берген маегинде билдирген. Биз көп нерсени кылып коймокпуз. Мамилебизди таптакыр бузуп алышыбыз мүмкүн эле. Эгер ошондой кылсак эмне болмок? Мамилени толугу менен бузуп койгондо $500 миллиард үнөмдөлмөк, деген Трамп. Трамп мындай жоопту АКШ сенаторлугунун биринин Кытай студенттерине Вашингтонго виза берүүсүн токтотуп коюшу мүмкүн деген сунушуна түшүндүрүп,
берип жатканда айткан. Ошондой эле Трамп Кытай лидери Си Цзиньпин менен жакшы мамиледе экендигин белгилеп, бирок ага азыр чалып сүйлөшүүгө ниети жок экендигин белгилеген. Буга чейин республикачы Линдсей Грэм коронавирустан таралышы үчүн Кытайга каршы санкциялар боюнча COVID-19 үчүн жоопкерчилик жөнүндө мыйзам долбоорун Сенатка киргизерин айткан. Документ эгерде Пекин эпидемиясынын келип чыгышы жөнүндө толук отчет бербесе, чектөөлөрдү киргизүүнү сунуштайт. Ага 8 республикачы сенатор добуш берген. Кытай тарап буга нааразычылыгын билдирип, долбоорго фактыларга көңүл бурбай эле өч алуу санкцияларын киргизишине жол берилбегендигин белгилейт. Ал арада Россиянын Тышкы иштер министрлигинин орун басары Сергей Рябков Москва АКШнын айыптоолорун негизсиз деп эсептей тургандыгын айтып чыкты. Анын пикиринде эпидемия учурунда Кытайды кандайдыр бир аракеттери үчүн күнөөлөбөй туруш керек. Өзбекстанда карантин режими 1-июнга чейин узартылды. Маалыматка ылайык, режим июнга чейин жылдырылганы менен чектөө чараларынын бир тобу алынды. Өзбекстан коронавирус кайсы жерде көп, каякта аз экендигин аныкталуу үчүн аймактар атайын түстөр менен белгиленген. Алса кызыл түс менен көрсөтүлгөн аймактар кооптуу болуп эсептелсе, сары өң орто, жашыл түс кооптуу болуп саналат. Алардын ичинен кызыл түс менен белгиленген аймактарга 15 майдан тарта бухгалтердик кызматтарды көрсөтүү, автоунаа оңдоочу жайлар, электрондук жана мобилдик жабдууларды ремонт кылгандар, ижарага жана лизинг кызматын көрсөткөндөрдүн ишмердүүлүгүнө уруксат берилген. Ал эми сары түскө кирген аймактарга жогоруда аталган кызматтардан тышкары жарнама, маркетинг, ишмердүүлүгүнө жеке ашканасына тамак аш жасап жеткирүү кызматтарына, парктарга уруксат. Жашыл зонадагы аймактарда 15 майдан тарта үстү жабык бардык шарты бар спорт стадиондору, компьютердик полиграфиялык кызматтар, музейлер, ветеринардык кызмат көрсөткөн мекемелер иштей баштайт. Өзбекстанда 2645 адамдан коронавирус табылса, анын 2136-сы айыкты. Илди тийирлештирген 11 бейтап көз жумган.